Бүгүн Бишкек шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевден жаштар арасындагы наркобизнеске жана баңги заттарды жүгүртүүгө каршы күрөшүү жөнүндө тапшырмасына ылайык жаштар арасында дени сак болуу, моодалуу деген ураандын алдында баңги заттарына каршы акция жүрүшү болуп өттү. Биздин жаш муундары баңги жана психотроптук заттардан баш тартууга чакырам. Биздин жашоодо баңги затка орун жок. Күчтүү мамлекет үчүн дени сак улут керек. Жөө жүрүш Чүй проспектиси боюнча Манас проспектисинен Орозбеков көчөсүнө чейин жана Орозбеков көчөсү менен Чүй проспектисинен Усубалиев атындагы аянтка чейин болду. Өзүп келе жаткан жаштар ушул интернет блогтарынан баңги затты туура эмес жолдо тандоологондар көп болуп жатат. Андыктан ушул ар бир өзүп келе жаткан жаштарга, жалпы эле кыргызстандыктарга туура жолду тандап, спорт менен машыгып, алдыга өскөнүн каалаймын. Иш-чаранын максаты жаштар арасындагы баңги заттарда мыйзамсыз жүгүртүү көйгөйүнө көңүл буруу жана терс көрүнүшү менен күрөшүү боюнча коомдук кыймылды активдештирүү. Акция жаштар арасында сергек жашоо образын колдоого жана баңги заттардан баш тарткан позитивдүү коомчулукту түзүүгө багытталган. Ар дайым тандоо бар. Кандай жашоо менен жашааңар келет. Алдыда максатка жетип, бактылуу жашоо менен, дени сак жашоо менен жашап, же болбосо ошол эле учурда өзүңөрдүн ден соолугуңардан ажырап, өзүңөрдүн кыялыңардан ажырап, демек ушул баңги заттын аркасы менен жашооңордон дагы ажырап каласыңар. Ошондуктан баардыгыңарды силерди спортко чакырам. Иш-чара Кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерттик программа менен уланды.